Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Эми келме кезек Ысык көл облусу Ак Суу району Бозучук айылындагы Муса Жусупов мектебине келди. Ал мектептин мугалимдери мына бул кыздын жоолугун чечтирүү үчүн болгон аракеттин баарын кылышкан. Соң директору Далбаева Айнура кыздын жоолугун өз колу менен чечип салган. Ушу быйыл жоолук салынып барса, ушу мугалимдер каршылык көрсөтүп, ушу 15 сентябрдан бери ушу кызыбызга ушунтип асылып келатышат, каршылык көрсөтүп, жоолугун чечиштин айласын кылып, ушу кызыбызга кысым жасап атышат. Ушу үйүнө чейин келип, мугалимдер, соц педагогдор жоолугун чечтириштин айласын кылып атышат. Чечким келбейди, жоолукту чечким келбейди. Өзүң салындың беле же бирөө кыйнап атабы сени? Өзүм салынгам. Быйыл медреседен окуп келип, ошо жоолук салынып келген болчу. Мектепке салынып барса, мугалимдер ушу кысым жасап атышат. Кайсы эжелер каршы болуп атат сага? Биринчи 15 сентябрда мен мектепке баргам. Мектепке барганда эжелер мага каршы, жоолук салынганыма каршы болушту. Анан директордун кабинетине алып барып, апамды чакыртып, мен апамды чакырып келдим. Чакырып келгенден кийин мени апам экөөбүздү директорго алып барып, жоолугуңду чеч, бияктын немеси уставы мындай эмес деп, мен жоолугумду чечип салышкан. Бирок кыз жоолукту чечпейм деп, кайра мектепке жоолук менен бара берген. Анан мен үйгө баратып, башым ооруп, үйгө баргандан кийин башым ооруду. Ушунча капаланып жоолук чечкениме. Кайра эртеңки күнү апама жоолук салынайынчы деп кайра салынып алып мектепке барсам, мектептен кайра эжелер чакыртып, биринчи сабак өткөндөн кийин эжеyi чакыртып алып эле кабинетине алып барып койду. Мөр эже алып барып койгондон ал жерде 3 сабак отурдум. Анан ал жерге келип 3-4 эже келип менин жоолугумду чечтирүүгө аракет кылышты. Өзүмдүн класс жетекчим Жыпар эжей, анан Мөр эжей, анан Айжан эжей, анан Кересбек Денамна деген эже. Ушу 4 эже мага каршы болду жоолук салынганыма. Андан кийин алар бияктын уставы башка деп мага кечке айтышты. Андан кийин жарым саат эжейдин баары чыгып кеткенде мен уйкум келип уктап калыптым. Анан эшик ачылганда мен уйгунуп кеттим. Ошондой күндөрдүн биринде бул кызды сабакка киргизбей, башка кабинетке киргизип, жалгыз таштап, эшикти жаап чыгып кетишкен. Жана ошол кабинеттин байкоочу камерасына түшүп калган видеону директор өзү келип өчүрүп салган. Албетте бул одоно мыйзам бузуу. Бүгүн ошону айтсаң, директор сен калп сүйлөбө, сен намаз окуйсуң, эмне калп айтып атасың? Кандай сени жалгыз таштап коюшту? Жаныңда мугалимдер бар болчу, уктаганың жалган деп сени кайра калпчы кылып атышат, сенин сөздөрүңдү калпка жалганга чыгарып атышат. Анан камерадан карайлы деди. Макул карагыла дедим. Анан карап атса эле свет өчүп калыптыр ошол күнү камерага түшпөй. Анан мейлем күнөөсү жок, кишилерди күнөөлөбөйдү деп директор ордуна отуруп камераны өчүрдү. Жоолукту эмне себептен салындың? Жок, өзүм салгым келет. Мен тозоктон корком, ошон үчүн апам деле тозокко салгым келбейт, ошон үчүн. Алланын өкүмү деп салындың, Эжекелериң чеч десе чечпейсиңби? Жоолукту чечип койсоң болбойбу? Жок, чечким келбейт. Чечким келбейт, Мектептен чыгарып ийсе дагы жоолугумду чечпейм деп жатат. Кийин кыздын эжеси директор Айнура Далбаевага чалып, эмне үчүн мектепке жоолук менен кире албастыгын сураганда, бардык мугалимдердин туу туткан сөзү устав деген кадыры жок дежурный жообун айткан. Туура түшүнчө алтыным сураныч. Бизде дагы уруксат жок, биздин ички устав бар. Жок, жоолугу жок эле бажырайган бантиги менен келсин. Жоолугу жок эле жибериле. Биз 1-2 жыл чыдап койсун Айгүл, мен сенден суранып атам. Ал ортодо жоолукчандарды жамандаганга да үлгүргөн. Ал керек болсо мына хиджабты кийип алып медреседе баягы күнкү мына хиджабты кийгендерди укпай эле турам. Именно могу кыска кийип, чачын жайып, могу көчөдө ээн эркин кичине эле кеч кирсинчи, көчөгө чыгып көрүңүзчү, сынамак эле.
Аларды эмне үчүн кыйбайсыңар, анан эмне үчүн ушу жоолукчандарга эле асылып каласыңар билбейм да. Жана мектепке жоолукту салдырбайбыз деп ачык эле айткан. Баарыбыз көзүнөн Жок, кыскасы сиз анда жоолукка каршысыз да, сиздин мектеп жоолукка каршы да, кыскасы бир эле сөзгө токтойлучу. Биздин кыскасы мектепке жоолук кийгизип желтирбейбиз, Кийин укук коргоочу Кубанычбек Бакиров бул маселенин чоо жайын билүү үчүн директор менен байланышканда жоолукка каршы болгонун моюндаган. Ооба, биз эми уставды көрсөтүп атканым чын, аным чын. Себеби устав менен иштейбиз. Мен да мыйзамды сыйлап, законду сыйлаган адаммын. Бизде дагы ички эреже деген бар. Аларды көрсөтүп, бизде мектеп формасы деп жазылып турат, бантик деп турат. Аларды айтканым чын. Бантик кийип келгиле деп сүйлөштүк. Кийин Зам районуга ал директордун үстүнөн арызданганда, Зам району да өзүнүн мыйзамды билбегендигин билдирип, форманы талап кылаарын айткан. Сабакка барыш керек, бирок жанакы мектеп талап кылып аткан форманы аткарыш керек. Кийин укук коргоочу районунун жетекчиси Малик аке менен байланышканда, жоолук окууга эч кандай тоскоол боло албайт. Мектепке оронуп келе берсин. Директору менен мен өзүм сүйлөшүп коем деп азаматтык кылды. Жоолугу? Ооба, мусулманча жоолугу, форманын үстүнөн жоолук ошо району менен макулдашкыла деп атты директор Айнур эже. Районунун директор менен чечесиң орда. Алды жана форма кийеби? Форма кийет, анан жоолукту чечип келсин деп атты. Эгер алды жана форма кийсе, өзү жана тумчулабай, жоолугун салына берсин, только тумчулабагыла. Жок, тумчулабай, жүзү ачык болот, жүзү, лицосу. Ошол. Форма алды жана форма кийсин. Ооба, жоолуктун кулагы жабык болот, жүзү ачык болот. Уруспайт эчтеке, мектепке барсын сөзсүз. Чөтөмө сулана кет кылып атпайбыз, мектепке келсиңдер. Болду, барса сүйлөнбөй экен теги неме эжеке директорлор. Ой, сүйлөбөйт эчким эчтеке деп класска сабакка бара берсин, кадимкидей. Рахмат сизге, чоң рахмат. Бирок директор районуну дагы тоготпойбу, Айтор дагы деле жоолукка каршылыгын көрсөтүп, кызга бүгүнкү күндө да кысым көрсөтүп жатыптыр. Биз бүгүн ошо мектепке барып, директору менен кезигип, завуч менен кезигип, руксат бериңиз деп суранып, өтүнүп, 1 саат жанында отуруп кеткен болчубуз. Бирок биз кеткенден кийин кайра эле кызды алып барып алып, сурашып, чеч жоолугуңду, эртең биз башка Аминаны көрөлү, эртең бантик тагынып кел, биздин мектепке жоолук салынганга болбойт. 850 окуучу баш ийип атат, сен эле баш ийбей атасың деп кайра чакырып алып, ошондо кысым жасашыптыр да, жоолукту чечтириштин айласын таап. Бул кыз уже байынтөн бери уже шок болуп, стресс болуп эле, ушу сабакка да көңүлү жок болуп, мектепке баргысы келбей, башкача болуп атат да. Ошого жардам берип койсоңуздар. Балким муну уккандан кийин району дагы бир азаматтык кылып, күзүр болгон директор Айнура Далбаеваны иштен алып салса, ушунча карап турган ак көз, кара көз инсандар районодон ыраазы болушаар эле. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.